Сот процесс жоқ та, сот процесс болуп аткан жок. Сот процессинде мен деген прямой эфирди жүргүзө албайм. Азыр сот процесси жок, сот процесс атып. Силер кандай чалып кетип кете аласыңар? Мына могу жерден деген. Уважаемые друзья, уважаемые фейсбукчане, урматтуу достор, мына азыр бир сот процессинде отурабыз. Роза Аманова деген биздин белгилүү ырчыбыз, комузчубуз, Кыргызстанга эмгек сиңирген артисти деп туруп чоң наам берген эжекебиз менен анын жолдошу Кубанычбек Жумалиев деген бывший премьер-министр жана жол транспорт боюнча жол Ош-Бишкек жолун курган бир кезде чоң казатта жүргөндө ошондо ошол материалдардын баарын көтөрүп кичине күнөөлөрүн далилдеп бердик. Анга карабастан ошондо ошолор деген өзүнүн адвокаттары аркылуу мени каматабыз деп ГСУга чейин заявление жазып, итакмактын чыгарып, национальный эмелерге жабышып, сен калмаксың, сен кыргыз эмессиң деп ушундайлардын баарын эметти. Мен деген силерди көрсөтүп аткан жерим жок. Ошон үчүн мен азыр эфириме мешать этпеңиздер. Мен деген эч кимди көрсөтүп аткан жерим жок. Хорошо, мен өзүмдү көрсөтүп атам. Урматтуу прапорщик, мен сизге деген мешать берип аткан жерим жок. Ошон үчүн мына азыр деген эфирде уже мына 100дөн ашык киши болуп атат. Азыр болсо мына урматтуу достор, азыр Роза Аманова менен Кубанычбек Жумалиев бир кызыктуу нерселер менен, өтө кызыктуу нерселер болуп атат. Жалгыз баласы менен жалгыз энесин камакта олтурушат. Бул боюнча кечинде абдан чоң анонс кылып туруп, чоң суроолорду жүргүзөм, суроолорду берем эфирде. Ошол жактан айтып атат, что якобы чындыгы калпы билбейм, бирок аны териштирем дагы, что Кубанычбек Жумалиев президентке чейин барып, ушуларды камабаса болбойт, булар катуу бир мошенниктер деп туруп, эми өлбөс оокатты деле толтура, кичинекей ошо оокат үчүн кичине возрасттагы аялды жалгыз баласы менен каматып салган. Бул туура эмеспи? Кечиндеси чоң эфирде бүгүн саат 10-до чоң эфир кылам. Ошол эфирден сүйлөшөбүз. Ошол эфирден сүйлөшүп, ошол эфирден жүргүзүп бүт суроолорго жооп беребиз. Бирок иш кароодо азыр мына иштин жагдайларын баарын алып атабыз. Иштин жагдайларын мына адвокат экөөбүз, дагы бир адвокат бар. Экөөбүздөн иш жагдайларын толугу менен иш курамын карап чыксак, бул иш курамында бир кылмыш иши курамы жок. Кылмыш ишинин бир да бир признагы жок нерсени уголовный иш кылып туруп эптеп ушу акчаны же кандай бир өндүрүп алалы деп коркуттуу сезим менен эле ушинтип эле камап таштады. Бирок иштин жагдайларында мынтип эле айтып койсок болот, бул иштин жагдайларында граждандык гана иштер боло турган, граждандык сот производствосуна карай турган гана нерселер болчу. Бирок күчкө колдонуп, кыянатка колдонуп, өзүнүн возможностторуна колдонуп туруп, ошентип туруп бир аял бир уже возрасттагы Жумалиев менен өзү менен тең жазуучу тем более баласын, кичинекей баласын каматып салып, бүгүн ушинтип туруп момундай акыбалга жеткизип болуп турат. Жалгыз бала болсо, 3 баланын баласы, атасы же бага турган эле ушул экен, ушундай жагдайларга жеткизди. Ошон үчүн баяндан бери какшап атам, СИЗОдо 80% бул заказнойлор. Ушул заказнойлордун арасында ушул мына Бактыгүл эжебиз да олтурат, ушу эмеде олтурат, мына баласы да олтурат. Жалгыз баласы бар, ушул экөөлүү олтурат. Ушул боюнча бүгүн саат 10-до чоң эфир болот. Андан тышкары мен президентке ачык кат жаздым. Ошол ачык каттын негизинде окуп берем. ГКМБнын төрагасына Камчыбек Ташиевке да жаздым. Андан тышкары Жогорку соттун төрагасына Замир Курамаевичке жаздым. Анан кийин өңгөчөсү Курманкул Токторалиевичке абдан сураныч менен. Анткени Следственное управление Генеральной прокуратуры муну тергептир. Анан кийин буякта далили жок. Кылмыш курамы жок ишти, граждандык ишти деген алып туруп уголовный ишке алып келип туруп ошону менен камап таштады. Эмне себептен дегенде бүгүн баягыдан бери мен көтөрүп аткан темалар бул темалар биздин
тергөө органдары булар деген коллекторский бюро болуп калган. Булар только заявление түзсө эле акчаларын эптеп коркутуу үркүтүү менен алып чыгышты. Азыр болсо мына сот заседаниясы башталды. Сот заседаниясында биздин урматтуу айымыбыз Роза Аманова келген жок. Кубанычбек Жумалиев келген жок. Эмнеге келген жок? Себеби бул сот процессин атайын чоюп, атайын ушулар көрөк олтурсун деп туруп. Эми Кудайдан корксо деле болот эле го дейм да. Кудай шүгүр, Роза Аманова менен Кубанычбек Жумалиев акыркы нанын жеп аткан жери жок. Кудай шүгүр, окаты кенен кишилер эми ушундайда кичине айкөлдүгүн деле кылып коюп туруп эле мындай сүйлөшүү жолдору менен чечип кое турган нерсени атайын камап, өзүнүн тааныштыгындылар менен салып туруп ушундай эмеге алып барып атат. Ошон үчүн урматтуу достор, бүгүн кечиндеси эфирде саат 10-до эфир кылам, чоң эфир кылам. Мен билем, бул эфирге деген урматтуу Роза айым мен уже булар менен мындай бир кезде чабышып көргөм. Алар деген азыр килейген фабрика троллейлерди чакырат, азыр фейктердин баарын чакырат. Кечиндеси менин эфиримди ошолор блоктоп туруп, анан ошол жакта мени боктойт, анан баягы эле калмаксың деген темага өтөт. Анан ошо Роза Аманова айымга айтып коет элем: Роза Аманова, мен деген калмак улутунан эмесмин, мен сарт калмак уруусунанмын. Сарт калмак уруусу бул деген кыргыздын 40 уруусунун бир уруусу. Ошондуктан урматтуу достор, бүгүн кечиндеси фейктерге көңүл бурбаңыздар. Кечиндеси чоң эфирге чыгам. Кайрылуулардын баарын айтам. Саат 10-до кезигишкен чейин. Жакшы алыңыздар. Эмки көрүшкөн чейин.